Бүгүнкү күндө суу сактагычты Кыргызстандагы, Өзбекстанда пайдаланып, элге, жерге сууну иштеттиребиз деп аткан мезгилде аны жерди кайтара Кыргызстанда калсын деп Союздун чечимин бузганга кадам шилтенип аткан бул менин оюмча жеңил ойлуулук. Бүтүлүү нерсени бузуш деген туура болбойт. Суу сактагыч калып, ошол суунун астында калган жердин аянтын мына биз мына жерден бул жерден жер беребиз деп аткандан кийин турмушта ушундай турмуштун аксиомасы бар. Бирөө менен мамиле кылса, сен мага муну бер, мен сага мындай кылайын деп өз ара муназага келишип, бир пикирге келишип, маселе чечип жүргөн. Ошол сыяктуу азыр ал суунун астында калган жердин аянтын башка жерден компенсация болуп аткандан кийин мындай эле тигиндей эле деп элди көтөрүп чыгарыштын зарылчылыгы жок деп эсептейм. Ал эми көтөрүлүп аткан өмүрүндө компроматты көрбөгөн адамдар, суу сактагыч эмне экенин билбеген адамдар чыгып алып, жок андай эмес, мындай деп айтса, адам ичиң ачышып калат экен. Ошон үчүн ошол жерди курулуп атканда катышкан адамдар бар. Ушу мына жери мындай болсо, бул жери мындай кылабыз деп алмашууну ойлонуп сунуш кылган адамдар бар. Мына ошолор адамдар менен кеңешип, кандай кылат, эмне болот деп бүгүнкү күндө дагы элдин арасына мынандай маселе болду деп калың катмарга түшүндүрүп койсо туура болот. Ал эми жаш балдардын мындай тигиндей деп чыгып атканы бүгүнкү күндө ошол митингке, пикетке, жүрүшкө катышып аткандар, алар жөн чыккан жок да. Алардын ошол убактысын баскан кадамынын наркы бар, баасы бар. Ошону төлөгөн үчүн чыгып атат. Анан эми ошол балдар Кыргызстандын келечеги кандай болот деген маселени деле мындай кенен ойлогон жок. Алар өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү кызыкчылыгы менен жашап аткан балдар.